Салам достар, кандайсыңар? Биз Таргылмышыгым экөөбүз силерге кызыктуу сонун жомоктордон айтып берели дедик. Кулак түрсөңөр анда түстөр урушкан күн деген жомокту айтып беремин. Кананда жомогумду баштайын. Илгери жер бетинде баары жаңыдан жаралып, дүйнө али жаш кезинде, түстөр азыркыдай тынчтыкта жашачу эмес экен. Ал кезде дүйнө абдан сыйкырдуу, бирок бир аз бошаламан болчу. Түстөр кызыл, кызгылт сары, сары, жашыл, көк жана кызгылт көк болуп, баары чогуу, бирок бири-биринен бөлүнүп, өз алдынча жашоого аракет кылышчу. Күндөрдүн биринде асман бүркөлүп, аба ырайы бир аз бузулуп турганда, түстөрдүн ортосунда катуу талаш башталды. Алар эч себепсиз эле ким эң маанилүү, ким эң сулуу жана ким эң пайдалуу деген суроолордун айланасында чырдаша кетишти. Ар бир түс өзүнүн улуулугун далилдөөгө аракет кылып, катуу талашып, кыйкырып жатышты. Биринчи болуп сөздү жашыл түс алды. Ал жерге төшөрүлгөн жап-жашыл чөптөргө, шуулдаган токойлорго жана жайылып жаткан жайлоолорго сыймыктануу менен карады да мындай деди: достор, талашуунун кажети жок. Баарыңарга белгилүү, мен жашоонун жана үмүттүн белгисимин. Караңлачы, чөптөр, дарактар, жаратылыштын баары жашыл. Менсиз жер бети куураган чөлгө айланып калмак. Жер бетинин көпчүлүк бөлүгүн мен ээлейм. Ошондуктан эң маанилүү түс менмин. Анын сөзүн угуп, башка түстөр нааразы боло, күңкүлдөшүп, баштарын чайкашты. Аңгыча асмандын түпкүрүнөн терең жана салмактуу үн угулду. Бул көк түс эле. Ал жашылга теңсинбегендей карап мындай деди: сен өтө эле жерге жакын ойлонуп жатасың, жашыл. Бийик карачы, асманды кара, деңиздерди жана океандарды кара. Суу жашоонун булагы, ал эми асман чексиздик. Мен тереңдиктин, тынчтыктын жана бейпилдүүлүктүн түсүмүн. Асмандын кеңдиги менмин, океандын тереңдиги менмин, чыныгы улуулук бул мен. Көк түс сөзүн бүтөөр замат шайыр жана жарык күлкү жаңырды. Сары түс ортого чыгып, баарына нурун чачты. Ой, силер баарыңар кандай гана олуттуусуңар деп күлдү сары. Силер баарыңар маанилүүсүңөр дечи, бирок менсиз дүйнө караңгы жана муздак болмок. Мен күнмүн, мен аймын, мен жылдыздармын. Мен дүйнөгө жылуулук, кубаныч жана күлкү алып келем. Менин ар бир нурум тийгенде дүйнө жылмаят. Эң керектүү жана эң сулуу түс бул менмин. Кызгылт сары аябай чыдабай кетти. Ал ден соолуктун жана күч кубаттын символу экенин эскертип, өктөм сүйлөдү. Мен ден соолуктун жана жаңылануунун түсүмүн. Силер мени көп жерден көрбөшүңөр мүмкүн. Бирок мен адамдарга эң керектүү витаминдерди беремин. Сабизди, ашкабакты, апельсиндерди, өрүктөрдү ойлоп көргүлөчү. Мен адамдардын денесин чыңдайм. Андан сырткары эң сулуу көрүнүш качан болот? Таң атканда же күн батканда? Асманды ким кооздойт? Мен. Күн батып баратканда менин сулуулугумду көрүп баары таң калышат. Ошол учурда силердин эч кимиңерди эч ким карабайт. Бул сөздү угуп туруп, кызыл түс чыдай албай, ал оттой жалындап, кызуу кандуулук менен ортого атырылып чыкты.
Токтоткулачы деп кыйкырды кызыл. Баарыңар жаңылып жатасыңар. Мен баарыңардын падышаңармын. Анткени мен канмын. Ал эми кан бул жашоо. Мен коркунучтун жана эрдиктин түсүмүн. Мен согуштун жана оттун түсүмүн. Мен роза гүлү, дүйнөдөгү эң сулуу гүл. Менсиз дүйнө кубарып бош калмак. Мен эң күчтүүмүн. Акырында кызгылт көк сөзгө аралашты. Кызгылт көк абдан назик, бирок ошол эле учурда падышалардай үн катты. Мен бийликтин жана акылмандыктын түсүмүн. Байыркы замандан бери падышалар, хандар баары мени тандашкан. Мен сыйкырдын, келечектин белгисимин. Адамдар мени суроо бербестен угушат жана мага баш ийишет. Ошентип кызгылт көк аз сүйлөдү, бирок анын сөзү терең жана маанилүү болчу. Талаш барган сайын аябай күчөдү. Ар бир түс өзү тууралуу далилдеп, бири-биринен сөз талашып, бири-биринин сөзүн укпай, биринен бири ашып кыйкырып жатышты. Чагылган чартылдап, күн күркүрөй баштады. Түстөр бири-бири менен аралашып, чаташып, кооздуктун ордуна башаламандык пайда болду. Жамгыр ушунчалык катуу жаагандыктан түстөр коркуп кетишти. Алар талашканын токтотуп, бири-бирине ыкташып, коргонууга аракет кылышты. Жамгырдын арасынан катуу бирок мээримдүү үн угулду. Ал жамгырдын үн эле. «Эй, акылсыз түстөр», деди жамгыр бийик үн чыгарып. «Эмнеге урушуп жатасыңар? Силердин ар бириңердин өз максатыңар, өз өзгөчөлүгүңөр бар экенин билбейсиңерби? Силер бири-бириңерден айырмаланып турганыңар үчүн гана сулуусуңар». Түстөр уят болуп, баштарын шалкыйтып калышты. Жамгыр сөзүн улады. «Биригишиңер керек. Жашыл, сен жерди корго. Көк, сен асманды жана сууну сакта. Сары, сен жылуулук бер. Кызыл, сен күч кубат бер. Кызгылт сары, сен ден соолук бер. Кызгылт көк, сен акылмандык жана сыр болгула. Бирок өз алдынча эмес, чогуу болгула. Эми, деди жамгыр буйрук менен, колуңарды кармашып, мага келгиле. Мен силерди асманга көтөрөм. Мындан ары качан гана жамгыр жаап бүткөндө, силер асманга чыгып, биримдигиңерди бүт дүйнөгө көрсөтөсүңөр. Силер жарым айлана болуп ийилип, асан үсөн деп аталасыңар. Түстөр жамгырдын айтканын угушту. Алар мурдагы таарыныштарын унутуп, кол кармашып, кызыл сарыны, сары жашылды, жашыл көктү жетелеп, баары биригип асманга көтөрүлүштү. Ошол учурда асманда укмуштай көрүнүш пайда болду. Бир кезде бири-бири менен урушкан түстөр эми бир катар болуп тизилишип, бири-бирин толуктап, дүйнөдөгү эң кооз көпүрөнү түзүштү. Жердеги адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр бул сулуулукту көрүп кубанычтан жүрөктөрү жылыды. Алар түстөрдүн урушканын эмес, алардын достугун көрүштү. Ошондон бери качан гана жамгыр жаап, артынан күн чыкканда түстөр кайрадан кол кармашып асманга чыгышат. Алар бүт дүйнөгө бир гана чындыкты эскертип турушат. Биз ар түрдүүбүз, бирок биз биргебиз. Бирге болгондо гана чыныгы сулуулукту жаратабыз. Түстөр ошол күндөн кийин эч качан мен маанилүүмүн деп талашпай калышыптыр. Мына көрдүңөрбү? Силер дагы ар дайым биримдиктүү, ынтымактуу болгула достор. Эми жомогумду аяктайын, ийгилик жаратып бар болгула достор. Görüşkönçe.